çıkmasa biz barcha yerge barışımız gerek. Oşol yerde açık jarıyalashimiz gerek. Жатып алышыбыз керек. Өлүп кетишибиз керек. Чегат айыл өкмөт жер мафиясы боюнча текшерип беришиңизди суранам. Акча берген болсо, по факту арыз жазылат, прокуратурада орган надзор бар. Кимге берген болсоңар, эшикке башкасына. Араван районунун Чегават айыл өкмөтүндө жеке турак-жай куруу үчүн жер участогун сурап кезекке тургандар узагы 25 жылдан бери чегине жете элек. Аталган айыл аймакта 2001 жылдан тарта мыйзамдуу бир дагы жер берилген эмес. Чогулгандардын нааразычылыгы да мына ушундан улам келип чыгууда. Алар жергиликтүү бийликке жер маселесин чечүүнү тездетүү талабын коюшуп, мыйзамсыз жер ээлеп алгандарды да ачыкташууда. Анан мурунку айыл өкмөттөгүлөр ушу жерлерди өздөрүнчө баягында кылып жерлер чекти бөлүп бергенден кийин өздөрүнчө дагы чекти алып коюп туруп үстүртөн сатып жеген буларчы. Сатып жеп азыр эми моратория жарыяланып калгандан кийин эч кимге бере албай ушундай болуп калып кетти. 3 айыл өкмөт алмашты. Ошолор бешиктеги баласыгече алып алышкан улар. Турусда алып туруп моратория берип коюшту. Бечаралар эле калды. 2019 жылы 20 гектарга жакын жерге трансформация чечими чыккан. Деген менен жер ушул күнгө чейин бөлүштүрүлүп бериле элек. Буга кезекте турган 1700 адамдын эки ача пикири себеп. Биринчи тарабы социалдык муктаждыкка кароону талап кылса, экинчи жак токтомго ылайык кезеги менен берүү талабын коюшууда. Бирок 20 гектар жер 1700-дүн 300-үнө гана жетет. Мен акча берип койгом, мен алышым керек дейт. Акчаны кимге берген, кандай анын өзүнүн маселеси, ал өзү чечип алат. Мен колумдан келген аракетти кылып, жылдын башында бюджетти бөлдүрдүм. Антимутун генпланды чийип 4 сотикке түшүргөнгө чейин апрель болду, 4 ай болду. Андан бери 3 ай болду. Мен мындай четкенде 3 ай задержка кылып отурам. Чегаватка 1 жыл мурун кызматка келгенин айткан айыл өкмөт башчы жарандардын маселесин чечүү максатында дагы 53 гектарды трансформациялоо боюнча документи бүткөрүлгөндүгүн айтууда. Муну менен кезекте турган 1400 адамдын маселеси чечилмек дейт. Бул 53 гектар, бул 20 гектар. 73 болсо 1400 адамга чейин чечилет. Анан 300 адам может мүлк алып алган 2001 жылдан беричи. Мыйзам бар да, мүлк алып алгандарга, башка жарандык алып алгандарга аларга берилбейт. Ошондо мен айыл өкмөттүн ситуациясынан чыгып кеткенге. Бүгүнкү күндө Араванда турак-жай салууга болгон жер тартыштыгы жогору. Райондо жалпысынан 17817 адам жер алуу үчүн кезекке турат. Жогорудагы маселелерди чечүү үчүн аймакта трансформация болгон жерлерди биринчи кезекте социалдык абалына карап бөлүштүрүү, 6 сотук эмес 4 сотуктан гана чек берип каралууда. Ошон менен бирге учурда көп кабаттуу үйлөрдү куруу иши дагы жүрүүдө. Төмөйүн, Чегават, Маңгыт айылдарында, гектарлап айтканда, Төмөйүндө 200 гектар жер, Чегаватта 82 гектарга, Маңгыт айыл өкмөтүнүн 60 гектарга керектүү документтерин тактап трансформацияга даярдап атабыз азыр. Бүгүнкү күндө жалпы 375 гектар жерге документтерин даярдап, анын 30 гектары уже комиссияга кирди. Райондо жер мунапысы боюнча 1792 арыз катталып, аларды мыйзамдаштыруу иши жүрүп жатат. Аларга комиссиянын чечими менен мыйзамга дал келгендерине мамлекеттик актылар берилүүдө. Ушул күнгө чейин 249 жаран үйлөрүнүн кызыл китебин алышкан. Ал эми август айына чейин 586 жарандын жер участоктарынын мамлекеттик актылары берилери маалымдалууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.